Сөз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, театр сынчысы, театр ишмерлер союзунун төрагасы Жаныш Кулманбетовда. Кыргыз маданиятынын, кыргыз тарыхынын içindeki ötö dramалуу, ötö трагедиялуу тагдыр деп айтсак, менимче чындыкка өтө жакын болот. Ошол эле учурда албетте Турсунбаеванын сулуулугу, анын жаратып кеткен эмгектери, кинодобу, театрдабы албетте биздин кыргыздын тарыхында, улутубуздун тарыхында калары шексиз, эгерде элибиз кыргыз бойдон, эл бойдон тура турган болсо. Мени бир эки нерсе ушу жерде азыр Болот агабыз айтып кетти. Ошого карата бир нерсе айтайын. Экинчи, кыргыздын дагы бир ушу Турсунбаеванын өлүмүнө себепкер болгон көрүнүшүн айтып коюуга милдеттүүмүн. Биринчиден, Турсунбаева үй бүлө менен искусствонун ортосунда курмандык эмес. Турсунбаева көрө албастыктын курмандыгы. Муну биз баарыбыз жакшы билип коюшубуз керек. Орустун гениалдуу акыны Пушкин Моцарт менен Сальери деген трагедия жазган. Моцарттын өлүмүн, гениалдуу композитордун өлүмүн түздөн түз Сальериге байланыштырат. Сальери ууландырып өлтүргөн көрө албастыктан деп. 20-кылымда биз Амадеус деген фильмден Милош Формандын көрдүк. Да, гениалдуу адам экен. Ошондой эле гениалдуу злодей бар экен анын жанында, Сальери деген. Мына ошондой кыргыздын Сальерилери Турсунбаеванын жанында жүргөн коллегалары, ачык айтып коюш керек, Турсунбаеванын өлүмүнө себепкер болушкан. Турсунбаеванын ушул жашоодон кетишине себепкер болушкан. Биз муну үй бүлө менен искусствонун ортосунда конфликт эмес, көрө албастык, кыргыздын көрө албастыгынын курмандыгы деп айтышыбыз керек. Албетте, балким биздин тарыхта өтө даңктуу, өтө атактуу адамдар көптүр. Бирок азыркы мына кийинки муун дегеним азыркы өсүп келаткан 17, 18, 20 жаштагы муун эмнегеде Турсунбаеваны айтышат. Демек биз ушундан улам билсек болот, Турсунбаеванын канчалык кыргыздын аң сезимине сиңгенин, анын образынын кыргыздын жашоосу менен канчалык журулушканын. Демек, мындан даңктуу, мындан таланттуу кыргыздын тарыхында адамды табыш өтө кыйын. Балким, мына ушунусу менен Турсунбаеванын өмүрүнүн өкүнүчтүүлүгү, анын трагедиялуулугу мына ушундан улам чыкса керек деп ойлойм. Менин түшүнүгүмдө Турсунбаева бул кыргызга келген бир уникалдуу көрүнүш, ошол убакта кыргыздын көрө албастыгынын, уникалдуу көрө албастыгынын курмандыгы. Кечиресиздер.